Амансыздар, урматтуу туугандар. Бүгүн сиздерге бир жакшы жаңылык айтып берейин. Эртең 30 август күнү Кудай буйруса Сейтек эпосунун 8 саны чыкмакчы. Менин Шайырбек Абдурахман аттуу YouTube каналымды карап туруңуздар. Ушул Facebook баракчамда жана ошондой эле TikTok баракчама дагы чыгармакчымын. Эми Сейтектен бир укмуш окуяны таап алдым туугандар. Бул боюнча сиздерге кененирээк эртең айтып бермекчимин. Азыр кыскача. Биздин заманга чейинки 500-400 жылдары, биздин заманга чейинки туугандар, Перс падышасы Кир Орта Азияга кол салып, көчмөндөр менен ушундай катуу согуш болгон деген тарыхта окуя бар да туугандар. Мына ошол Кир Орта Азияга кол салганда бир дагы хан, бир дагы мыкты, бир да баатыр ала албай, туруштук бере албай, эл жеңилип, эзилип баштаганда Тамирис деген падыша айым бүткүл Орта Азиядагы көчмөндөрдүн сактардын деп коет, башын бириктирип туруп анан кийин тетигил Кирге каршы чыгып, Кирди жеңип алган да тууган. Эми Сейтек эпосунда мына ушуга окшош окуя бар. Сейтек эпосунда Сарбай Дөө деген ушул Орта Азияга кол салды дейт. Анын түспөлү, анын кебетеси өңү кара тору, көзү чукур, кареги көккөз болчу дейт да. Анан аттуучан аскери аз эле дагы, жөө аскери көп эле, ошону менен төө минген аскери көп болчу дейт. Ал эми грек аалымдары мынтип жазышат. Биринчи төө баштаган, төө минген аскерлерден кол кураган бул перстер болгон дейт. Андан гректер алып төө минген аскерлерди курап көрүп, ыңгайсыздыгынан кийин аны барын жоюп салга дейт. Ал эми Сарбай Дөө төө баштаган, төө минген аскерлер менен өзү дагы кээде төө минип чыгып жекеге, кээде ат минип чыгып жекеге мына ушинтип келди дейт да. Өңү кара, көзү көк деп ушундай бир терең сүрөттөйт. Анын баарын эртең окуп берем туугандар. Ал эми биздин көрсөтүүгө демөөрчү болом дегендер болсо 555 76 0055. Демөөрчүсү жок. Мунун баарысын күндө тартып сиздерге сунуштоо албетте кыйыныраак болот. Ошондуктан демөөрчүлөрдү күтөбүз. Дагы кайталап айтып коеюн. 0555 76 0055 эмбанк номуруна көңүлүңүздөрдөн чыккан колдооңуздар жөнөтүп туруңуздар. Биз сиздерге сонун көрсөтүүлөрдү айтып берип даярдап чыгарып турмакчыбыз. Демек, эртең 30 августта саат кечки 20:00-дө жолугушканча бар болуңуздар.